Жусуп Багасагын атындагы Кыргыз Улуттук университети кабыл алууну 1 ай мурун баштаган. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жайында жана күзүндө босого балга жетпей калган абитуриенттер кайрадан окууга тапшырууда. Алардын басымдуу бөлүгү юриспруденция, лингвистика жана IT тармагын тандагандар. Биз бул быйылкы жылы тапшырган студенттерди, кышында тапшырган студенттерди биз кредиттик технологиянын негизинде окутабыз. Булар мурунку жайкы тапшырган абитуриенттер менен бирдикте, студенттер менен бирдикте экинчи семестрде предметтерин окушат. Ал эми биринчи семестрде окулган предметтерди жайында биз жайкы семестр уюштурабыз. Ошонун негизинде булар где-то бир июнь айында өзүнүн окууларын аякташат. Акмарал Абдылдаева 2022 жылы өзү каалаган багытка тапшыра албай калган. Бүгүн ал Кыргыз Улуттук университетинин журналистика багытына тапшырды. Кышкы кабыл алуу айрым үлгүрбөй калган бүтүрүүчүлөр үчүн да чоң мүмкүнчүлүк дейт Акмарал. Күзүндө көп абитуриент болот, конкурстарда аябай көп кыйынчылыктар болот деп айтсам болот. Ошол кыйынчылыктардан өтө албай калып, же ортодон аз балл алып калып, же да башка себептерден улам тапшыра албай калышат. Ошол себептен бул кышкы кабыл алуу аябай эле жакшы болду десем туура болот. Келишимдик негизде окуу үчүн жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуунун 4-туруна каттоо аяктады. Эми тандалган абитуриенттер апта соңуна чейин окуу жайга тастыктамасын бериши керек. Адистердин айтымында бул убагында үлгүрбөй калган бүтүрүүчүлөргө жана чет өлкөдөн келген жарандарга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк. Жайкы кабыл алууда жайкы жалпы республикалык тестирлөөнү кандай бир себептерден балдар жетишпей калса, же болбосо катыша албай калган балдар үчүн ошо кышында дагы жалпы республикалык тестти өтүп, жогорку окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Ошондой эле чет мамлекеттик абитуриенттер үчүн дагы бул шарт түзүлүп берди. Кышкы кабыл алууда бош багыттарга тапшырылган студенттер биринчи семестрин окуп баштайт. Алар үчүн өзүнчө график түзүлүп, окуу жылы 6 айга кеч аяктайт. Белгилей кетсек, былтыртан тарта Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнү 1 жылда 2 жолу өткөрүү киргизилди. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Асылбек Курманалиев, СТВ.